Түндүк Корея сырткы дүйнө үчүн жабык өлкө. Бул өлкө жөнүндө маалыматтын жетишсиздигинен улам ар түрдүү имиштер, мифтер айтылып келет. Алдыда сиз үчүн Түндүк Корея жөнүндө таң калыштуу 14 фактыны сунуштайбыз. Зээрикпей көрүңүз, балким барып калсаңыз пайдасы тиет. Көк джинсы кие албайсыз. Эгер джинсы сатып алууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда аны кийүүгө эч ким тыюу салбайт. Бирок джинсы кара түстө гана болушу керек. Анткени бул жерде көк джинсыга тыюу салынат. Бүткүл дүйнө жүзүнө кеңири тараган бул ышым бүткүл дүйнөлүк империализмди мүнөздөйт деп ишенишет. Бирок туристтер асман түстөгү джинсы шымдарды кийиши мүмкүн. Бирок Ким Ир Сен менен Ким Чен Ирдин эстелигине барыш үчүн алар дагы кара түстөгү джинсыга алмашышы керек. Интернетке Wi-Fi колдонууга мүмкүнчүлүк жок. Түндүк Кореяда компьютерлер жана интернет бар. Тагыраагы интернет бул ички компьютердик тармак Kwangmyon. Анда ар кандай божомолдор боюнча 1000ден 5500гө чейинки сайттар катталган. Албетте сиз жогорку даражалуу адам болбосоңуз, башка өлкөлөрдүн сайттарына кирүү жөнүндө ойлонбой эле коюңуз. Баса Red Star жергиликтүү иштетүү туттуму акыркы нускасында macOS X'ти элестетет. Бул Apple компаниясынын продукцияларын сүйгөн Ким Чен Ынга жагуу үчүн жасалган деп айтышат. Жергиликтүү валюта чет элдиктерге жеткиликтүү эмес. Түндүк Кореяга келген туристтерге улуттук валюта Түндүк Корея вонун колдонууга тыюу салынат. Чет элдиктерге арналган жергиликтүү дүкөндөрдө алар евро, юань, Түштүк Корея вону жана таң калыштуусу доллар менен гана төлөшөт. Бирок дүкөндөн кореялыктар өздөрү сатып алчу нерсени туристтер сатып алуу мүмкүн эмес. Чет өлкөлүктөр алардын босогосун да аттай алышпайт. Түндүк Кореядан кыймылсыз мүлк сатып ала албайсыз. Түндүк Кореядагы батирлер сатылбайт, алар мамлекет тарабынан бөлүштүрүлөт делет. Ал эми айылдан Пхеньянга көчүп баруу иш жүзүндө мүмкүн эмес. Мындай артыкчылыкка айрымдары гана ээ болушат. Бирок акчаңыз ашып жатса, батир сатып алсаңыз болот. Бир бөлмөлүү батир 70-90 миң доллар турат. Өкүнүчтүүсү карапайым жарандын бир айлык маянасы 4 долларга чейин гана. Унаа сатып алуу дээрлик мүмкүн эмес. Өтө бай же таасирдүү адамдар гана унаа айдашат. 4 дөңгөлөктүү унаанын баасы бул өлкөдө болжол менен 40 миң долларды түзөт. Ал тургай велосипед баарында жеткиликтүү эмес жана анчалык деле көп кездешпейт. Китепканадан бир нече жыл мурун чыккан гезитти табуу мүмкүн эмес. Чет элдик басылмалар, журналдар жөнүндө сөз кылуунун деле кереги жок. Бирок күнүмдүк гезиттерди көчөдөгү же метродогу атайын эсептегичтерден окуй аласыз. Диний китептерди сатып алууга жол жок. Түндүк Корея 100% светтик өлкө. Өлкө парламенти тарабынан динге тыюу салынган эмес. Пхеньянда христиан чиркөөлөрү дагы бар, бирок алар мамлекеттин катуу көзөмөлүндө. Сиз жергиликтүү сим-картадан чет өлкөгө чала албайсыз. Түндүк Кореяда уюлдук телефон сейрек көрүнүш, бирок уюлдук байланыш болгонуна карабастан катардагы кореялык башка мамлекетке чала албайт. Бардык жергиликтүү сим-карталар ички чалууларга гана арналган. Үйдө ысык душка түшө албайсыз. Түндүк кореялыктардын үйлөрүндө жана батирлеринде ысык суу менен камсыздоо жок. Жуунуш үчүн алар адатта мончолорго барышат. Мындан тышкары жылытуу үчүн жыгач мештери гана колдонулат. Ал тургай Пхеньянда жылытуу системи жат көрүнүш.
Coca-Cola таптакыр сатылбайт. 2015-жылга чейин дүйнөдө бул популярдуу суусундукту сатууга тыюу салган эки гана өлкө болгон: Куба жана Түндүк Корея. Куба өлкөсү да сатууга уруксат бергенден кийин Түндүк Корея Coca-Cola сатылбаган жалгыз мамлекет болуп калды. Башка өлкөгө саякаттоо мүмкүн эмес. Түндүк кореялыктар учакка билет сатып алып, башка өлкөгө эс алууга бара алышпайт. Бул кымбат болгондуктан эмес, жөн гана тыюу салынгандыктан. Бирок тыюу салуу өлкөнүн ичинде эркин жүрүүгө дагы киргизилген. Башка айылдагы же шаардагы туугандарына баруу үчүн уруксат алыш керек. Бирок кээде корейлер чет өлкөгө, Кытайга же Россияга кетишет, бирок акча табыш үчүн гана келишет. Түндүк Кореяда белгилүү себептерден улам тез тамактануучу жайлары жок. Бирок акыркы кездерде Пхеньяндын көчөлөрүндө көчө тамактары даярдалган жайларды кездештирүүгө болот. Аларда корейлердин салттуу тамактары, анын ичинде дүйнөгө белгилүү кимчи сатылат. Бул абдан даамдуу жана ачуу деп айтышат. Туристтер уруксаты жок көчөлөрдү сүрөткө тарта алышпайт жана жергиликтүү тургундар менен сүйлөшө алышпайт. Түндүк Кореяда адамдар туристтер менен сүйлөшкөнү үчүн түрмөгө камалбайт жана аларга ок атылбайт. Бирок мындай байланыш болгон учурда жергиликтүү атайын кызматтын өкүлү менен олуттуу сүйлөшүү жүргүзүлөт. Эгер өтүп бара жаткан адам менен сүйлөшүүгө же аны сүрөткө тартууга аракет кылсаңыз, ал сизден качып кетиши мүмкүн. Жалпысынан Түндүк Кореяда бардыгын сүрөткө тартуу мүмкүн эмес. Бардык чет элдиктерге тиркелген гид буга жол бербейт. Айрыкча аскердик объектилер жөнүндө сөз болгондо, бул тартип катуу сакталат. Түндүк Кореяда өзүңүз каалагандай чач жасалгылоого мүмкүн эмес. Сиз буга ишенбешиңиз мүмкүн, бирок бул чындык. Жергиликтүү чач тараштарда түрдүү прическалардын сүрөттөрү илинип турат, бирок бул жөн гана сүрөт. Мода көбүнчө өлкөнүн лидери тарабынан аныкталат. Ошондуктан көптөгөн эркектер Ким Чен Ындай прическа кылып жүрүшөт. Аялдар арасында боб чач жасалгасы хитке айланган. Ошол эле Ким Чен Ындын айтымында мындай чач кыркуу кореялык айымдарга абдан ылайыктуу. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул маалыматтар менен аягына чыгат. Алдыда мындан да кызыктуу фактылар бар. Буга чейинки жана мындан кийинки кызыктуу фактыларды биздин каналга жазылуу менен көрө аласыз. Каналга жазылыңыз, лайк басыңыз. Көргөнүңүзгө рахмат.